Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Биринчи бөлім аяздағы үміт жана күтүсүз жолугушуу. Кыштын ызгаардуу күнү. Шаарда калың кар басып көчөдү баскан адамдардын деми бууга айланып, үшүп бетти ачыштырып турду. Көпчүлүк жылуу үйлөрүнө же машинанын ичине жашынып, сыртта көпкө кармалганга аракет кылбайт. Бирок Барбордук көчөлөрдүн биринде, аялдаманын четинде 11 жаштар чамасындагы кичинекей кыз турду. Анын үстүндө өзүнө бир аз чоң келген өң өчкөн эски күрмө, бутунда жука өтүк. Колуна эски жүн мэйли кийип алган, бирок ал сууктан көрбөй албай, манжалары кызарып кеткен эле. Кыздын алдында кичинекей жыгач эшиктин үстүндө 3 банка туздалган бадыраң турду. Бул Айзада болчу. Ал ооруп жаткан таятасына дары-дармек алуу үчүн жай бою камдаган акыркы бадыраңдарын сатууга чыккан. Бадыраң алыңыз. Үй бадыраңа деп титиреген үнү менен өтүп бараткандарга кайрылат, бирок суукта эч ким токтогусу келген жок. Муздак сарайдын ээси. Дала ошол көчөдө жол чырактын кызыл жарыгына тактагон кымбат баалуу жол тандабастын ичи жыпжылуу эле. Рулда отурган 35 жаштардагы келишимдүү, бирок жүзүн кайгы баскан жигиттин аты Азамат, ал шаардагы белгилүү курулуш компанияларынын биринин ээси. Сыртынан караганда анда баары бардай, акча, бийлик, кымбат унаа, хан сарайдай үй. Бирок анын жүрөгү ушул кыштай муздак жана бош болчу. Арткы отургучта анын 6 жашар уулу Али отурду. Алинин апасы мындан 1 жыл мурун кырсыктан каза болгон. Ошондон кийин Али катуу ооруга чалдып, сүйлөбөй да, күлбөй да калган. Азамат уулун чет өлкөлүк эң мыкты дарыгерлерге көрсөттү, бирок алар баланын организми соо. Ага жашоого болгон кызыгууну кайтарыш керек деп гана жооп беришкен. Азаматтын бардык аракеттери, алып берген кымбат оюнчуктары, жалдаган эң мыкты тарбиячылары, нянялары эч кандай жыйынтык берген эмес. Али дайыма терезени телмири тиктеген бойдон жансыз курчактай отура берчү. Күтүүсүз реакция. Жол чыракта турганда Азамат арткы күзгүдөн уулун карат. Али адаттагыдай эле терезени карап отурган. Бирок күтүүсүз жерден баланын көздөрүндө бир учкун пайда болду. Ал кичинекей колун көтөрүп терезеден сыртты көрсөттү. Азамат таң калып, уулу көрсөткөн жакка карат. Аялдамада сууктан титиреп, бадыраң сатып турган Айзаданы көрдү. Кыз эки колун үйлөп жылтууга аракет кылып, анан кайра банкаларын кармалап жаткан эле. Али терезеге алаканын тийгизип, 1 жылдан бери биринчи жолу үн чыгарды. Ата. Ал тоңуп калат го. Азаматтын жүрөгү дүк этип кетти. Анын уулу сүйлөдү. 1 жылдык унчукпаадон кийин уулунун биринчи сөзү кымбат оюнчук же татуу жөнүндө эмес, көчөдөгү бейтааныш кыз жөнүндө болду. Жылуулук как адам. Азамат унаасын жолдун четине тактотту да сыртка чыкты. Аяз дароо бетин ачыштырды. Ал Айзадага жакындап барды. Саламатсызбы, байке? Бадыраң аласызбы? Таятам өзү өстүргөн, аябай даамдуу, деди Айзада үмүттүү карап. Кыздын кирпиктерин кырау басып, эриндери көгөрүп кеткен экен. Канча турат? Деп сурады Азамат, капчыгын алып чыгып. 1 банкасы 100 сом. Бирок үчөөнү тең алсаңыз, 250 сомго берем. Мага таятамдын дарысына ушул акча жетет эле, деди кыз чынчылдык менен. Азамат кыздын ак ниеттүүлүгүнө жана кайратына таң калды. Ал капчыгынан 5000 сомдук купюраны алып чыгып кызга сунду. Баарын алам. Ал эми бул акчаны өзүңө калтыр. Айзада чоң акчага карап, башын шайкат. Жок, байке. Мага ашыкча акчанын кереги жок. Таятам ак мээнет менен гана тап деп үйрөткөн. Сизде майда акча жок болсо, мен күтүү турам. Азамат бул кичинекей кыздын намыскөйлүгүн көрүп, ого бетер кызыгып калды. Дала ошол учурда унаанын эшиги ачылып, Али сыртка чыкты. Ал жука курткасы менен суукка карабай, Айзадага басып келди. Айзада кичинекей баланы көрүп, жылмайып жиберди.
Ал колундагы жүндөн токулган эски, бирок жылуу мэйлийин чечип, Алини муздак колдоруна кийгизди. Сен үшүп каласың го, кичинекей. Ме муну кийип ал. Мен көнүп калгам, деди ал мээрим төгүп. Али кыздын колунан кармап атасына карады. Ата, ал биз менен кетсинчи. Мен анын бадыраңын жегим келип жатат. Күтүлбөгөн чечим. Азамат уулунун көзүндөгү жашоого болгон умтулууну көрдү. Андагон мыкты психологдор кыла албаган нерсени көчөдөгү кичинекей сатуучу кыз бир нече секунддун ичинде жасады. Сенин атың ким? Деп сурады Азамат кызга эңкейип. Айзада. Айзада, менин уулум көптөн бери ооруп, эч ким менен сүйлөшпөй жүргөн. Сен ага абдан жагып калдың. Эгер макул десең, сен биздин үйгө барып, Али менен ойноп ага каралашып турбайсыңбы? Мен сага жакшы айлык төлөп берем. Анан таятаңдын дарылануусуна да өзүм жардам берем. Эң мыкты докторлорду алып барам. Айзада эки анжы болуп туруп калды. Бир жагынан бейтааныш адамдар, экинчи жагынан үйдө төшөк тартып жаткан таятасынын абалы көз алдына келди. Али кыздын колун бекем кысып, "Суранам", деп шыбырат. Айзада баланын муңдуу көздөрүн көрүп баш ийкеди. Макул, бирок алгач таятама барып дарсын берип, уруксат сурашыбыз керек. Ал мени кабатыр болуп күтүп жатат. Сөзсүз, деди Азамат, ал банкаларды унаанын жүк салгычына салып, Айзаданы Али менен чогуу, жылуу арткы отургучка отургузду. Машина ордунан жылып, шаардын эски райондорунун бирине карай жол тартты. Азамат унаанын күзгүсүнөн артты карат. Али Айзаданын мэйлийин кармап, бетине басып, бир аз жылмайып отурду. Ал эми Айзада баланын башынан сылап, ага кандайдыр бир жомоктуу акырын айтып бара жатты. Азаматтын жүрөгүндө көптөн бери өчкөн үмүт учкуну кайра жанды. Бул кышкы күн алардын жашоосун толугу менен өзгөртөрүн ал Али биле элек болчу. Экинчи бөлүм. Кепедеги үмүт жана хан сарайга сапар. Кымбат баалуу жол тандабас шаардын жаркыраган барбордук көчөлөрүн артта калтырып, четиндеги тар, кар баскан, караңгы бурулуштарга кирип барды. Унаанын ичиндеги жылуулуктан Айзаданын тоңгон колдору эрип, бетине кызыл жүгүрү баштады. Бирок анын көздөрүндө дагы деле бир аз коркуу жана ишенбөөчүлүк бар эле. Ал өзүнүн эски, жыртыга жамалган күрмөсүнөн уялгандай, булгаары отургучка акырын гана четине кысылып отурду. Азамат рулда баратып, арткы күзгүдөн балдарды улам-улам карап койду. Али бир жылдан бери эч кимди жанына жолотпогон, өзүнүн караңгы дүйнөсүнө камалып алган уулу, азыр Айзаданын колун бекем кармап, анын жүзүнөн көзүн албай тектептир. Бул көрүнүш Азаматтын жүрөгүндөгү музду эритип, көкүрөгүндө жылуулук пайда кылды. Биз келдик, байке. Мына ушул көк дарбазалуу үй, деди Айзада уялчаак үн менен. Азамат унааны тактотту. Алардын алдында эскирген, боегу көчкөн жыгач дарбаза жана морунан түтүнү араң эле чыгып жаткан жапыс, топурактан салынган үй турду. Үйдүн терезелери эски тасмалар менен чапталып, суук кирбесин деп сыртынан клеенка менен тосулуптур. Азамат уулун колуна көтөрүп, Айзаданын артынан кароого кирди. Муздак дубалдар артындагы мээрим. Үйдүн эшигин ачканда, ичкериден суук аба жана нымдын жыты уруп чыкты. Бөлмөнүн ичи абдан жупуну, эскилиги жеткен эмеректер, төрдөгү темир керебет жана бөлмөнүн ортосунда араң жылып турган кичинекей меш бар экен. Керебетти катуу жөтөлүп, үстүнө бир нече эски жууркандарды жабынып алган кария жатты. Бул Айзаданын жалгыз таянычы, Сатыбалды ата болчу. Таята. Мен келдим. Айзада дароо кариянын жанына чуркап барып, анын муздак чекесинен өптү. Мен бадыраңдын баарын саттым. Мына, сизге даргада, отунга да акча таптым. Сатыбалды ата жөтөлүн араң басып көзүн ачты. Анын жүзү кубарып, терең бырыш баскан эле. Ал небересинин артында турган кымбат кийинген, узун бойлуу, бейтааныш кишини жана анын колундагы баланы көрүп чөчүп кетти. Айзада кызым. Булар кимдер? Сен эч кимден карыз алган жоксуңбу?
Деди кария үні титиреп. Анын намысы канчалык жакырчылыкта жашабасын, эч кимге баш ийдирген эмес. Азамат алдыга бир кадам таштап карияга сылык салам берди. Саламатсызбы, аксакал? Менин атым Азамат, коркпоңуз, Айзада мага эч кандай карыз эмес. Тескерисинче, бүгүн сиздин небериңиз менин уулума чоң жардам берди. Мен сизге келип, бир маанилүү нерсени суранайын деп келдим. Таятанын намысы жана Азаматтын убадасы. Азамат кичинекей Алинин бир жылдык азабын, аялынын каза болгонун жана бүгүн аялдамада Алинин биринчи жолу кантип сүйлөгөнүн эч нерсесин жашырбай айтып берди. Ал сүйлөп жатканда Сатыбалды атанын көздөрүнө жаш тегеренди. Ал өзү да кызынан эрте айрылып, Айзаданы жалгыз чоңойткон эмеспи. Аксакал, деди Азамат сөзүнүн аягында, мен Айзаданы үйүмө күтүүчү, няня, же кызматчы катары эмес, уулума кам көргөн улуу эжеси, жакын досу катары алып кетким келет. Алиге азыр дарыгерлер эмес, ушундай таза, мээримдүү жан керек болуп турат. Мен Айзаданын окуусун, кийим кечесин толук өз мойнума алам. Ал эми сиздин дарыланууңузга да өзүм жардам берем. Азыр эле менин жеке дарыгерим чакырдым, ал сизди шаардагы эң мыкты клиникага алып барып, толук дарылайт. Сатыбалды ата оор үшкүрүндү. Ал небересинин калдыруун кармап көпкө ойлонду. Балам, мен Айзаданы бирөөгө көз каранды кылып өстүргүм келген эмес. Анын балалыгы ушул муздак үйдө менин дарыларымды издеп өтүп жатканына ичим канап жүрөт. Эгер чын эле менин кызым сенин уулуңа жарык бере алса, мен каршы эмесмин. Бирок аны эч качан кемсинтпе, балам. Анын жүрөгүндөгү тазалыкты булгаба. Азамат колун көкүрөгүнө коюп, убада берди. Сөз берем, аксакал. Айзада менин үйүмдө өз кызымдай сый урмат көрөт. Ошол маалда эшикке Азамат чакырган тез жардам унаасы келип тактаду. Дарыгерлер кирип, Сатыбалды атаны жылуу носилкага салып, жеке менчик ооруканага алып кетүүгө камданышты. Айзада таятасын кучактап ыйлап жиберди. Таята, мен сизге күн сайын барып турам. Тез айгып кетиңизчи. Ыйлаба, кулуунум. Сен менин баатырымсың. Эми кичинекей Алиге да баатыр бол, деди кария жылмайып. Байлыктын сарайындагы муз ханышасы. Жарым сааттан кийин Азаматтын жол тандабасы шаардын эң кымбат районундагы бийик тосмолор менен курчалган 3 кабаттуу зыңкыйган хан сарайдын алдына келип токтоду. Дарбаза автоматтык түрдө ачылып, караоонун ичиндеги кооз бакчалар, жарыктандырылган фонтандар көрүндү. Айзада унаадан түшкөндө бул үйдүн чоңдугунан башы айланып кетти. Бул жер жомок кетептериндеги сарайларга окшош эле. Бирок үй канчалык чоң жана кооз болбосун, анын ичинде кандайдыр бир муздак, жансыз атмосфера өкүм сүрүп турган. Аларды үйдүн кире беришинен 50 жаштар чамасындагы, үстүнө кара ак түстөгү катуу классикалык форма кийген, жүзү абдан сүрдү аял тосуп чыкты. Бул үйдүн башкы башкаруучусу Бирмет эже болчу. Ал үйдөгү тазалыкты жана тартипти аскердик режимде кармаган, Алинин абалына көп кайгыра бербеген муздак адам эле. Бермет эже Азаматтын артында турган эски күрмөөчүн, бут кийиминен кар эрип жаткан Айзаданы көргөндө анын каштары чимирилип кетти. Азамат мырза, келишиңиз менен. Бул кайырчы кыз ким? Ал биздин таза килимдерибизди булгап жатат го. Деди ал жийиркенүү менен. Азаматтын көздөрү заматта муздай түштү. Ал Берметке катуу карап. Бермет, сөзүңүзгө маани бериңиз. Бул кыздын аты Айзада, ал бүгүндөн баштап ушул үйдө жашайт. Ал Алинин эжеси, анын эң жакын адамы болот. Сиздин милдетиңиз, ага эң жылуу жана жарык бөлмөнү даярдап, эртең менен эң мыкты дүкөндөрдөн ага жаңы кийимдерди алдырып келүү. Эгер ага карата бир эле жаман сөз уксам, эртең эле жумуштан бошотуласыз. Түшүндүңүзбү? Бермет эже чөчүп кетти. Ал Азаматты мындай каардуу абалда көптөн бери көрүү элек болчу. Кечириңиз, Азамат мырза.
Мен азыр баарын даярдайм деп башын ийип, артка чегинди. Жаңы бөлмө жана бөлүшүлгөн жалгыздык. Айзаданы Алинин бөлмөсүнө жанаша жайгашкан чоң, кызгыл түстөгү бөлмөгө киргизишти. Жумшак, кенен керебет, чоң терезелер, полдогу жупжулуу килем. Айзада өзүнүн эски бут кийимин басогого чечип, килемди жылаңайлап басып көрдү. Бул ага булуттун үстүндө басып жүргөндөй сезилди. Бир маалда эшик акырын ачылып, Али кирип келди. Анын колунда өзүнүн эң жакшы көргөн, бирок эч качан ойнобогон чоң аюу оюнчугу бар экен. Ал оюнчукту Айзадага сунду да, анын киребетинин четине келип отурду. Айзада аюуну алып, Алинин жанына отурду. Али, сен билесиңби? Бул оюнчуктун курсагында сыйкыр бар окшойт, деди Айзада күлүп, оюнчуктун кардын кытыгылап. Али бир азга жылмайып, Айзаданын колунан бекем кармап алды. Ал бүгүн өзүнүн бөлмөсүндө эмес, дал ушул жерде, Айзаданын жанында уктагысы келип жатканын көздөрү менен түшүндүрдү. Айзада баланы кучактап, үстүнө жумшак жуурканды жапты да, ага өзүнүн таятасы айтып берген эски жомоктордун бирин баяндап баштады. 5 мүнөт өтпөй Али бейкам, тынч уйкуга кетти. Анын жүзүндө бир жылдан берки коркунучтун изи калган эмес. Экинчи бөлүмдүн жыйынтыгы. Эшиктин кычыгынан бул көрүнүштү Азамат карап турду. Анын көзүнө жаш тегеренди. Бул үйдө канчалаган миллиондор болсо да, анын уулуна бир тамчы жылуулук бере алган эмес. Ал эми көчөдөн келген кичинекей, жарым ач кыз бир сааттын ичинде бул муздак сарайга чыныгы жашоонун демин алып келди. Бирок Азаматтын үйүндөгү тынчтык көпкө созулбайт эле. Үйдүн башкаруучусу Бермет эже бул көчөдөн келген кайыршы кыздын үйдө кожоюндук кылып баштаганын жактырбады. Андан тышкары, эртең Азаматтын бай жана текебер-колуктусу Динара келиши керек эле. Динара Алинин оорусунан тажаган жана үйдөгү жаңы өзгөрүүлөрдү эч качан кабыл албайт болчу. Таңкы күн нуру 3 кабаттуу хан сарайдын чоң терезелеринен кирип, Айзаданын кызгылт бөлмөсүн жаркылды. Кыз көзүн ачып, жумшак, апак жууркандын ичинде жатканын сезгенде, алгач муну жомок же түш деп ойлоду. Ал өмүрүндө мындай жылуулукту, мындай таза жана кенен төшөктү көргөн эмес эле. Анын мурунку таңдары дайыма сууп үйдө таятасынын жөтөлүн угуудан жана мешке отун жагуудан башталчу. Айзада ордунан шашыла турду да, жандагы кичинекей керебетти карат. Али ал жерде жок болчу. Кыздын жүрөгү шук эте түштү. Ал кечээги эски кийимдерин кие салып бөлмөдөн чуркап чыкты. Коридордун аягындагы чоң терезенин жанында Али отуруптур. Ал колуна Айзада кечээ берген эски мээлиди бекем кысып сыртты карап турган экен. Айзада жай басып барып баланын жанына тизеледи. Кутман таң, Али, эмне мынча эрте туруп алдың? Деди ал жумшак үн менен. Али кызды көргөндө жүзүнө бир аз жылуулук жүгүрдү. Ал колундагы мээлиди көрсөтүп эриндерин араң кыймылдатты. Мен? Сен кетип калдыңго деп корктум. Айзаданын тамагына бир нерсе тыгылгандай болду. Бул кичинекей, байлыктын ортосунда өскөн баланын жалгыздыгы ушунчалык терең экенин ал эми гана толук түшүндү. Мен эч жакка кетпейм, Али, таятам мага дайыма баштаган ишти аягына чыгар деп айтчу. Эми экөөбүз бир командабыз, макулбу? Жүрү, бити колубузду жууп, тамактанабыз. Стөлдөгү күрөш жана жумуктун күчү. Биринчи кабаттагы кенен, хрусталь люстралар ийилинген ашканада эртең мененки тамак даяр болчу. Үйдүн башкаруучусу Бермет эже дастарконго түркүн түстүү тамактарды, кымбат баалуу икраларды, экзотикалык жемиштерди тизип койгон. Бирок мунун баары Али үчүн кызыксыз эле. Бала 1 жылдан бери тамакты араң, кыйналып жечү. Азамат гезит окуп отурган. Ал тепкичтен түшүп келе жаткан Айзада менен Алини көргөндө ордунан туруп кетти. Али Айзаданын колунан бекем кармап алган болчу. Кутман таң, балдар. Келгиле, отургула, деди Азамат жылмайып.
Бермет эже Айзадага жек көрүү менен карап, ага Алинин жанынан эмес, үстөлдүн эң четинен орун көрсөттү. Кызматчылар жана күтүүчүлөр кажуюмдар менен бирге тамактанууга укугу жок. Бул биздин үйдүн эрежеси, деди Бермет үнүн катуу чыгарып. Бирок Азамат дароо сөзгө аралашты. Бермет эже, мен кечээ сизге айткам. Айзада кызматчы эмес. Ал Алинин эжеси катары ушул үйдө жашайт. Алинин жанына отургуч койгула. Алинин алдына баткы салынган табак коюлду. Бала кашыкты кармабай, табакты ары түртүп салды. Адатта, мындай учурда мурунку тарбиячылар балага урушуп же күч менен жедирүүгө аракет кылышчу. Бирок Айзада такыр башкача кылды. Ал Алинин кашыгын алды да үнүн өзгөртүп, жомокчудай сүйлөй баштады. О, улуу ханзада Али. Сиздин алдыңыздагы бул жөнөкөй батка эмес. Бул сыйкырдуу тоолордон алынып келинген, баатырларга күч бере турган алтындан. Карачы, мына бул кашык кичинекей кеме. Ал азыр ысык деңизди кечип өтүп, ханзаданын ачка калган аждаарына баратат. Аждаар оозун ачабы же кеме чөгүп кетеби? Вжуу. Азамат таң калып карап турду. Алинин көздөрү чоңуюп, ал Айзаданын колундагы кашыкты карап калды. Анан акырын оозун ачып, баткону жеп жиберди. Аждаар кемени жеп салды. Деди Али күлүп. Азаматтын көзүнө жаш тегеренди. Бул анын уулунун 1 жылдан берки биринчи жолу күлгөнү эле. Бермет эже болсо бул көрүнүштү жактырбай, идиштерди катуу кагыштырып жатты. Ал бул көчүүдөн келген кыздын үйдөгү таасири артып баратканын сезип, ичинен кайнап турду. Динара, муздак сулуулук. Тамактануу бүтүп калган маалда, үйдүн кароосуна кызыл түстөгү кымбат баалуу спорттук унаа келип токтоду. Эшиктен бийик такалуу өтүп кийген, үстүнө кымбат норка тон жамынган, жүзү жасалгаланган, чачтары кынтыксыз түйүлгөн 30 жаштардагы аял кирип келди. Анын артынан жытып бөлмөгө тараган атырдын иси буруксуду. Бул Динара болчу. Азаматтын колуктусу, шаардагы эң бай үй бүлөлөрдүн биринин кызы. Динара Азаматтын байлыгын, статусун жактырчу, бирок анын уулу Али ага дайыма ашыкча жүк катары сезилчү. Азамат, жаным. Деди Динара үнүн созуп, Азаматты бетинен өптү. Мен келдим. Бүгүн кечиндеги кайрымдуулук кечесине даярданышыбыз керек. Анан ал дасторкон четинде отурган Айзаданы байкап калды. Динаранын жылмаюусу Азаматта жоголуп, каштары бирикти. Бул ким? Азамат, сен дагы кайсы бир жетимдер үйүнөн бала багып алдыңбы? Же бул кызматчылардын кызыбы? Үстүндөгү кийимин карачы, үйдүн ичин бүт бактерияга толтурдуго. Айзада башын төмөн салып кызарып кетти. Анын эски, жуулгандан өңү өчкөн свитери Динаранын кымбат тонунун жанында чындап эле абдан жүдөө көрүнүп турду. Азамат Динаранын алдына туруп, аны тактотту. Динара, сөзүңө абайла. Бул Айзада, ал кечээден бери Алинин жаңы күтүүчүсү жана досу. Мен аны көчүүдөн алып келдим, ал Алиге эң жакшы таасир этип жатат. Динара ишенип-ишенбей күлүп жиберди. Көчүүдөн. Сен акылыңдан адаштыңбы, Азамат? Көчүүдө бадыраң саткан, билимсиз, ыплас бир кызды кантип сенин жалгыз мураскериңдин жанына жолоттуң? Бул үйдө эң мыкты европалык тарбиячылар иштей алган жок, бул кайырчы эмне кылмак эле? Бермет. Бул кызды дароо сыртка чыгарып салгыла. Тактот. Азаматтын үнү бөлмөнү жаңыртып жиберди. Анын каары ушунчалык катуу болгондуктан Динара да, Бермет да селт эте түштү. Бул менин үйүм. Бул менин уулум. Бул үйдө кимдин каларын мен гана чечем. Айзада эч жакка кетпейт. Эгер ал сага жакпаса, сен өзүң кете берсең болот, Динара. Динаранын бети дубалдай агарып кетти. Ал Азаматтын мынчалык катуу жооп кайтарарын күткөн эмес. Сен ушул көчөдөгү селсаяк кыз үчүн менен урушуп жатасыңбы? Жакшы, көрүбүз, бул кыз сенин оорукшан уулуңду кантип айыктырарын.
деп ал сумкасын жұлқа көтеріп эшикти тарс жаап чыгып кетти. Айзаданын көз жашы жана Алинин каргоосу. Жалпы бөлмөдө оор жымжырттык өкүм сүрдү. Айзада мындан ары чыдай алган жок. Анын кичинекей жүрөгү мында кемсин-түнү көтөрө албай, көзүнөн жаш тегеренип кетти. Ал бурулуп, өз бөлмөсүнө чуркап барып, эшикти ичинен бекитип алды. Кыз керебетке кулап түшүп, үнүн чыгарбай ыйлап жатты. Ал өзүнүн муздак, бирок сүйүүгө толгон үйүн, таятасынын жылуу сөздөрүн эстеги. Таята мага бул жерде абдан оор. Мен акча үчүн намысымды тебелетип жатамбы? Деп ичинен сызды. Ошол маалда эшик акырын тыкылдады. Бул Азамат Жейбермет эмес эле. Эшиктин ылдый жагынан кичинекей кагаздын үзүндүсү союлуп кирди. Айзада көз жашын аарчып кагазды алды. Анда кыйшык балдардын жазуусу менен мындай деп жазылган экен. Ыйлабачы. Сен менин жалгыз досумсуң. Мен сени жакшы көрөм. Бул Алинин жазганы эле. Айзада эшикти ачканда, басагөдө Али колуна мампосуй кармап туруптур. Кыз баланы бекем кучактап, эчкирип ыйлап жиберди. Бул үйдөгү бардык коордук, Динаранын теке бир сөздөрү, Берметтин же көрүүсү, ушул кичинекей баланын мээримин алдында эч нерсеге арзыбай калды. Телефонундагы үмүт жана жаңы сыноо. Түштөн кийин Азамат Айзаданы чакырып, ага жаңы уулдук телефон белек кылды. Айзада, кечирип кой Динаранын сөздөрүн. Бул телефон дуал. Мен ичине сенин таятаң жаткан оорукананын номерин жана менин номеримди сактап койдум. Азыр таятаң менен сүйлөшсөң болот. Дарыгерлер анын абалы жакшырып баратканын айтышты. Айзада телефонду титиреген калдыруу менен алып номерди терди. Трубканын ары жагынан таятасынын үнү угулганда анын бүткүл кайгысы тарап кеткендей болду. Таята, мен жакшымын. Ооба, мага жакшы мамиле кылып жатышат. Сиз тезирээк сакайып чыгыңызчы. Мен сизди күтөм, деди ал үнүн шайыр чыгарууга аракет кылып көзүндөгү жашты Азаматка көрсөтпөй. Азамат кыздын канчалык күчтүү экенин көрүп турду. Ал өзү кичинекей болсо да, таятасын кабатыр кылбоо үчүн өзүнүн көйгөйлөрүн жашырып жаткан эле. Бирок тынчтык көпкө созулган жок. Кечке жууп үйдүн эшиги кайрадан ачылды. Динара кайтып келген болчу. Бирок ал жалгыз эмес, колунда эки чоң коробка көтөргөн жардамчысы менен кирди. Ал Азаматка жагынуу үчүн, ошол эле учурда Айзаданы өз ордуна коюу үчүн жаңы план ойлоп тапкан эле. Азамат, мен жиним менен катуу айтып алдым, кечир, деди Динара жасалма, жылмайып. Мен бүгүн кечиндеги банкетке Алида барышы керек деп чечтим. Коомчулук аны көрүшү керек. Мен ага Италиядан эң кымбат костюм алып келдим. Ал эми мына бул күтүүчү кызга, ал Айзаданы манжасы менен көрсөттү. Менин эски кызматчымдын формасын алып келдим. Ал биздин артыбыздан жүгүн көтөрүп жүрөт. Келгиле, кийингиле. Али коробкадагы кара, катуу, тар костюмду көргөндө калтырап баштады. Ал көп элди, чууну жана мындай тар кийимдерди такыр көтөрүү алчу эмес. Бала корконунан бурчка барып, кулагын жаап, катуу кыйкырып ыйлай баштады. Динара баланы күч менен сүйрөп: "Болду эми, эркелебе. Сен эркек баласың, кий муну", деп кыйкырды. 3-бөлүмдүн жыйынтыгы. Алинин чыңырган үнү үйдү жаңыртып жиберди. Азамат уулуна чуркап баратканда, андан биринчи болуп Айзада жетип барды. Ал Динаранын колун катуу түртүп жиберип, Алини денеси менен калкалап турду. Аны кармабаңыз. Ага бул нерсе жакпайт. Сиз анын ооруп жатканын көрбөй жатасызбы? Деп кыйкырды Айзада, кичинекей карышкырдай болуп баланы каргоп. Динаранын көздөрү чакчайып, колун көтөрүп Айзаданы чаап жиберүүгө үлгүрдү. Бул кышкы жылуулук хикаясынын эң сезимтал, бурулуштарга бай жана окуялар кеңири сүрөттөлгөн 4-бөлүмү. Бул бөлүмдө каармандардын ички дүйнөсү, алардын ортосундагы мамилелердин өнгүшү жана алдыдагы чоң сыноолордун башталышы терең баяндалат. Кышкы жылуулук. 4-бөлүм, жаңырбаган чапалак жана үзүлгөн жип.
Динаранын ачуудан калтыраган колу абаны жиреп, Айзаданын кичинекей жүзүн көздөй шилтенди. Бөлмөдөгү убакыт тактап калгандай болду. Али коркануунан көздөрүн бекем жумуп, Айзаданын артына жашында. Айзада болсо качкан жок, ал баланы денеси менен калкалап соккууну күтүп турду. Бирок шаар эткен үн угулган жок. Динаранын колу Айзаданын бетине 1 сантиметр жетпей, абада катып калды. Анын билегин темирдей бекем, күчтүү кол кармап калган эле. Бул Азамат болчу. Анын көздөрүнөн от чагылышып, жүзүндөгү кардуулуктан бөлмөнүн ичи дагы да муздап кеткендей сезилди. Ал Динаранын колун катуу түртүп жиберди. Динара тең салмактуулугун жоготуп, артка карай 1-2 кадам шилтеди да, бийик такасы тайып кетип, кулап түшө жаздады. Менин үйүмдө менин уулумдун көзүнчө кичинекей кызга кол көтөрүүгө кантип айбатың барды? Азаматтын үнү төмөн, бирок үрүү учурарлык коркунучтуу чыкты. Бул бөлмөнүн дубалдарына жаңырып, хрусталь люстраларда титиреткендей болду. Динара өзүн жоготуп койду. Ал Азаматты ар дайым токтоо, өзүнүн байлыгына жана статусуна мас болгон, аялдардын каалоосуна баш ийген адам катары көрүп келген. Мындай каардуу Азаматты ал биринчи жолу көрүп жаткан эле. Азамат, сен эмне кылып жатасың? Мен сенин болочок жубайыңмын. Бул көчөдөн келген ыплас кыз менин бетиме айтышып, мени түртүп жатат. Ал сенин уулуңду мага каршы коюп жатат. Деп пикирди Динара, өзүн актоого аракет кылып. Жап оозуңду. Азамат анын сөзүн шорт кести. Сен Алинин уусуна эч качан кайгырган эмессиң. Сен үчүн ал болгону банкеттерде кооз кийинип, сенин жаныңда сүрөткө түшө турган аксессуар болчу. Сен бул үйгө байлык, статусту гана алып келдиң, бирок бир тамчыда мээрин бере алган жоксуң. Ал эми бул көчөдөн келген кыз бир күндүн ичинде менин уулума жашоонун маңызын кайтарып берди. Азамат колун эшикти көздөй сунду. Жогол менин үйүмдөн, менин жашоомдон биротоло жогол. Биздин автобустагы бардык мамилелер бүттү. Той болбойт. Банкет болбойт. Экинчи, бул басагонуу аттачуу болбо. Динаранын жүзү кубарып, эриндири титиреп кетти. Анын текебердиги, намысы жерге тебеленди. Ал коробкаларды ичиндеги кымбат костюмду жерге тээп жиберди да, Азаматка каардуу карады. Сен буга өкүнөсүң, Азамат. Сен менин үй бүлөмдү басынтканың үчүн жооп бересиң. Мен сени да, мына бул кайыршы кызды да жок кылам. Силер менин ким экенимди али биле элексиңер. Динара сумкасын жулка көтөрүп, эшикти ушунчалык катуу жапкандыктан терезенин айнектери зың эте түштү. Анын спорттук унаасынын дөңгөлөктөрү карды сызып, кароодон октой атып чыгып кетти. Коркунучтун артындагы кучакташуу. Бөлмөдө кайрадан жымжырттык өкүм сүрдү. Азамат терең дем алып, ачуусун басууга аракет кылды. Анан ал бурчта бири-бирин бекем кучактап, титиреп турган эки балага бурулду. Айзаданын көздөрүнөн жаш куюлуп жатты, бирок алдагы деле Алини каргоп турду. Азамат тизелеп отуруп, эки баланы тең бооруна кысты. Бул кучактоодо эч кандай байлыктын, статустун белгиси жок эле, болгону чарчаган. Уулунун азабынан кыйналган атанын, жана мээринге суусаган балдардын гана жылуулугу бар болчу. Кечиргиле мени. Кечир мени, балам. Мен сени көргөй алган жокмун. Айзада, сен мени кечир. Сен ушунчалык кайраттуу кыз экенсиң. Азаматтын үнү каргылданып, көзүнөн бир тамчы жаш сызылып түштү. Али атасынын мойнунан бекем кучактап. Ата. Ал жаман эже кетиби. Ал Айзаданы урбайтпы эми. Деп шыбырат. Кетти, балам. Ал эч качан кайтып келбейт. Эч ким Айзаданы да, сени да таарынтууга батынбайт, деди Азамат уулунун чачынан жыттап. Бөлмөнүн четинде бул көрүнүштү үйдүн башкаруучусу Бермет эже карап турчу. Анын жүрөгү таштай катуу болсо да, бул көрүнүш анын жан дүйнөсүнүн эң тереңиндеги бир кылды чертип өттү.
Ал Алинин канчалык азап чеккенин, дарыгерлерден кандай кыйналганын өз көзү менен көргөн. Ал эми азыр баланын жүзүндөгү коркунуч менен бирге үмүттү да көрүп, өзүнүн Айзадага кылган оройлугу үчүн бир аз уялбады эмес, уялды. Бирок ал өзүнүн эмоцияларын тез эле жашырып көздөрүн ала качты. Кар адам жана эриген муздар. Арадан 2 күн өттү. Динара кеткенден кийин Азаматтын үйүндөгү атмосфера толугу менен өзгөрдү. Үйдөгү оор, муздак жымжырттыктын ордуна эми балдардын күлкүсү, чуркаган дабыштары угула баштады. Азамат бардык жумуштарын, жолугушууларын токтотуп, убактысын толугу менен балдарга арнады. Бул күнү сыртта күн чайыттай ачык, кар жалтырап жаткан эле. Айзада Алини жылуу кийинтип сыртка кароого алып чыкты. «Али, сен өмүрүңдө кар адамын жасап көрдүң беле?» деп сурады Айзада, колуна карды кармап. Али башын чайкады. Ал дайыма терезенин ары жагынан гана кышты көрчү. Анын мурунку тарбиячылары суук тийип калат, кир болуп каласың деп сыртка көп чыгарышчу эмес. Анда бүгүн экөөбүз эң чоң кар адамын жасайбыз. Ага менин таятамдыкындай мурут жасайбыз. Айзада күлүп карды таголоктоп баштады. Көп өтпөй аларга Азамат да кошулду. Ал өзүнүн кымбат баалуу пальтосун чечип салып, жөнөкөй свитер менен балдарга жардам бере баштады. Үчөө кар атышып күлүп жайнап кароонун көркүн ачышты. Айзада кар адамынын мурдуна ашканадан сурап чыккан сабизди сайып, башына эски чаканы кийгизди. Али болсо кичинекей таштардан анын көздөрүн жасады. Алинин жүзү албырып, көздөрүнөн нур чачырап турду. Ал Айзаданы карап, чыныгы, бактылуу балалыктын күлкүсү менен күлдү. Бермет эже ашкананын терезесинен бул көрүнүштү карап турду. Анын колундагы сүлгүсү ылдый түшүп кеткенин да байкаган жок. Бул кыз чындыгында эле сыйкырчы го деп ойлоду ал ичинен. Бирок анын ойлорун телефондун шыңгыраган үнү бузду. Телефондун ары жагында Динаранын муздак, бийликтүү үнү угулду. «Бермет, угуп тур. Сен менин үй бүлөмдүн аркасы менен ал жумушка орношканыңду унуткан жоксуңбу? Сенин мурунку иштеген жериңдеги уурулугуң тууралуу документтер дагы деле менин сейфимде жатат. Эгер сен мага жардам бербесең, ал документтер Азаматтын столуна жана полицияга түшөт». Берметтин өңү кубарып кетти. Анын жаштыгында кетирген бир чоң катасы бар болчу жана Динара аны дайыма ушуну менен коркутуп келген. Мен эмне кылышым керек, Динарайым?» деп титиреп сурады ал. Ал көчөдөгү селсаяк кыз, бүгүн эле ал үйдөн куулуп чыгышы керек. «Мен сага бир буюм жөнөтөм. Аны кыздын сумкасына катып коесуң. Андан кийин эмне кылууну өзүң билесиң. Ал кызды ууруу кылып көрсөтүсүң». Бермет эже терезеден сыртты карады. Анда Айзада менен Али кубанып ойноп жаткан эле. Анын ичинде адамгерчилик менен коркунучтун ортосунда чоң согуш башталды. Ооруканадагы көз жаш жана убада. Түштөн кийин Азамат балдарды алып, шаардын эң мыкты жеке менчик клиникасына Сатыбалды көрүүгө барды. Оорукананын кенен жарык палатасында Сатыбалды отурду. Ага эң акыркы медициналык аппараттар туташтырылып, жүзүнө кан жүгүрүп, жөтөлү толугу менен басылган эле. Эшик ачылып, ичкериге жаңы, таза кийимдерди кийген, жүзү жаркыраган небереси Айзада кирип келгенде, Кариянын көздөрүнөн жаш мөлтүрүп кетти. «Таята?» Айзада чуркап барып Кариянын мойнуна асылды. «Айзадам, каралдым. Кандай өзгөрүп кеткенсиң? Өзүңдөн өзүң жаркырап калыпсың го?» Кария небересинин жүзүнөн колдорунан өп жыттап жатты. Анын мурунку үшүгөн, көгөргөн колдору азыр жыпжылуу жана жумшак болуп калган экен. Азамат менен Али басагөдө турушту. Али акырын басып келип, Сатыбалды колунан кармады. «Чоң ата, тез айыгып кетиңиз. Айзада экөөбүз сизге кар адамын жасап койдук. Сиз аны көрүшүңүз керек», деди ал назик үнү менен. Сатыбалды баланы маңдайынан сылап: «Рахмат, баатырым. Сен менин кызыма каргоочу бол, ал сага мээри мен төгөт», деди. Азамат Кариянын жанына отурду. Эки эркек, бири жакырчылыктын сазын кечкен,
экинчиси байлыктын туу чокусунда турган адамдар бири-бирин сөзсүз эле түшүнүп турушту. Аксакал дарыгерлер менен сүйлөштүм. Сиздин дарыланууңуз дагы 2 жума уланат. Андан кийин сизди толугу менен сакайып чыкты деп үйгө чыгарабыз. Бирок мен сизди ал эски, муздак үйүңүзгө жибербейм. Мен шаардын четинен кичинекей, бирок жылуу, бардык шарты бар үй даярдатып жатам. Бул менин сизге жана Айзадага болгон ыраазычылыгымдын кичинекей гана бөлүгү. Сатыбалды ата башын чайкат. Азамат балам, сенин пейилиңе рахмат. Бирок биз бирөөнүн эсебинен жашаганды каалабайбыз. Айзада экөөбүз өз арабабызды өзүбүз тартабыз. Мени бутума тургузганыңа мен мертебе ыраазымын. Ушул эле жетиштүү. Азамат карыянын колун кысты. Ал бул адамдардын намысы канчалык бийик экенин дагы бир жолу сезди. Алардын байлыгы жок болсо да, рухтары падышалардыкындай бийик эле. Кара булуттун жакындашы. Алар ооруканадан кайтып келгенде кеч кирип калган болчу. Үйдүн ичи тыптынч, бирок бул тынчтыктын артында кандайдыр бир коркунуч жашырынып тургандай сезилди. Бермет эже аларды эшиктин алдынан тосуп чыкты. Анын көздөрү тынчсызданып, калдыруу титирип турду. Азамат мырза, кечки тамак даяр. Балдар калдырууну жууп, ашканага өтүшсүн. Айзада бөлмөсүнө кирип, курткасын чечип жатканда, анын эски сумкасынын сыдырмасы ачык турганын байкады. Ал сумкасын колуна алганда, ичине бир нерсе жалтырап түшүп кетти. Бул көздө жоосун алган, чоң алмаз ташы бар, өтө кымбат баалуу аялдардын сааты болчу. Сааттын аркасында Динарага сүйүм менен деген жазуу бар эле. Айзада коркуп кетип, саатты колуна алды. Бул саат бул жерге кантип келип калды? Ал бөлмөсүнөн чыгып, саатты Азаматка алып барып берүүнү чечти. Бирок ал коридорго чыгары менен алдынан 2 полиция кызматкери жана Динара чыкты. Динаранын жүзүндө жеңиштүү жана заардуу жылмаюу бар болчу. Алардын артында Азамат жана калтыраган Бермет эже туруптур. Мына, мен айтпадым беле. Бул кайыршы кыз менин үй бүлөлүк мурасым болгон $50,000 саатымды уурдап алган. Өз колу менен кармап турат, көрдүңүздөрбү? Деп кыйкырды Динара полиция кызматкерлерине карап. Азаматтын өңү бузулуп кетти. Полиция кызматкери Айзадага жакындап: "Кызым, саатты мага бер. Сен уурулук боюнча шектелип жатасың. Биз менен бөлүмгө барышың керек", деди катаал үн менен. Айзаданын калдыруунан саат түшүп кетти. Анын көздөрү жашка толуп, Азаматка жалдырап карат. Азамат, байке, мен алган жокмун. Кудай ака, мен уурдаган жокмун. Мен муну азыр эле сумкамдын ичинен таап алдым. Динара каткырып күлдү. Албетте, бардык уурулар ушинтип айтышат. Көчөнүн кызы көчөнүн адатын калтырбайт. Аны алып кеткиле. Али бул ызы чууну угуп, бөлмөсүнөн чуркап чыкты. Ал полиция кызматкерлерин жана ыйлап жаткан Айзаданы көргөндө, барып Айзаданы бекем кучактап алды. "Жок, тийбегиле ага. Ал ууруу эмес. Жаман эже, сен өзүң уурусуң", деп бакырды Али, жаштарын төгүп. Азамат алдыга чыгып, полиция кызматкерлеринин жолун тосту. "Тактаткула. Бул менин үйүм. Менин уруксатымсыз эч ким эч жакка кетпейт". Азаматтын үнү каардуу чыкты. Ал Динарага бурулду. "Сен бул саатты үйгө кантип киргиздиң? Сен бул жерге келген эмессиң". Динара жасалма жылмайып: "Мен келген эмесмин, бирок менин буюмумду бул кыз кече менин сумкамдан уурдап алган окшойт. Мен бүгүн гана байкап, полицияга арыз жаздым. Бермет да күбө боло алат". "Туурабы, Бермет? Бул кыздын шектүү жүргөнүн көрдүң беле?" Бардык көздөр Бермет эжеге бурулду. Азаматтын терең, суроолуу көз карашы, Айзаданын жалдыраган көз жашы жана Алинин корккон жүзү Берметти тике карап турду. Берметтин тагдыры, анын өткөн катасы жана келечеги ушул секундда чечилмек. Динара ага көзүн кысып эскертүү белгисин берди.
Бермет эже терең дем алды да, жерди карап туруп, үнүн чыгарды. 5-бөлүм. Абийир соту жана чындыктын салтанаты. Бөлмөнүн ичиндеги жымжырттык жүрөктү тилип өткөндөй оор эле. Полиция кызматкерлери, азамат, ыйлап жаткан Айзада жана жеңишин майрамдоого даяр турган Динара баары Бермет эженин оозунан чыга турган бир ооз сөздү күтүп турушту. Бермет эженин көз алдынан бүтүндөй өмүрү, жаштыгында кетирген катасы, Динаранын коркутуулары жана ушул үйдөгү муздак жылдары көз ирмемде өтүп жатты. Анан ал көзүн төмөн түшүрүп, Алинин Айзаданы бекем кучактап каргоп турган кичинекей калдырын көрдү. Ошол учурда Берметтин ичиндеги коркунучтун музу сынып, ордуна энелик мээрим жана адамдык абийир ойгонду. Ал терең дем алып, башын көтөрдү да Динаранын көзүнө тике карады. Мен көрдүм, деди Бермет үнү калтырап, бирок барган сайын кайраты күчөп. Мен көрдүм. Бул саатта Айзаданын сумкасына кийим салганын. Динара жеңиштүү жылмайып: «Мына, уктуңуздарбы? Бермет өзү күбө», деп полицияларга кайрылды. Жок. Берметтин үнү бөлмөнү жаңыртып жиберди. Бул саатта Айзаданын сумкасына мен салдым. Муну мага Динара айым өзү берип, кызды ууру кылып көрсөтүүнү буйруган. Ал мени өткөн чагымдагы катам менен бопсалап, шантаж кылып, ушул ак жеринен айыпсыз балага жала жабууга мажбурлады. Жалгандын кыйрашы жана Динаранын шермендеси. Бул сөздөр ачык асманга чагылган түшкөндөй эле болду. Полиция кызматкерлери бири-бирин карап, анан Динарага бурулушту. Динаранын өңү бозоруп, көздөрү чекчейип кетти. Анын кынтыксыз планы көз алдында талкаланып жаткан эле. Сен эмне деп дөөдүрүп жатасың, акмак катын? Деп бакырды Динара Берметке жулунуп. Сен өзүң уурусуң. Сенин мурунку иштеген жериңден акча уурдаганыңды мен билем. Полиция бул катындын сөзүнө ишенбегиле. Булар баары биригип алып мага каршы чыгып жатышат. Азамат алдыга бир кадам таштап, Динаранын жолун тосту. Анын көздөрүндөгү каар Динараны ордуна катырды. Болду, Динара, сенин бет кабың сыйрылды. Сен ушунчалык төмөн түшөсүң деп ойлогон эмесмин. Кичинекей жетим кызга жала жап, аны түрмөгө отургузууга даяр болгонуң сенин шыныгы жүзүңдү көрсөттү. Азамат полиция кызматкерлерине кайрылды. Офицер мырзалар, сиздер баарын уктуңуздар. Бул жерде жалган жала жабуу жана менин кызматкеримди бопсалоо фактысы турат. Бул саатты Динара өзү алып келген. Мен үйдөгү бардык видео көзөмөл камераларынын жазууларын берүүгө даярмын. Динара айым үстүнөн арыз жазам. Полиция кызматкери дептерин жаап, Динарага катаал карады. Динара айым, сиз биз менен бөлүмгө барып көрсөтмө беришиңиз керек. Жалган жала жабуу кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Динара калтырап титиреп Азаматка жек көрүү менен карады. Сен буга жооп бересиң, Азамат. Менин үй бүлөм сени соо калтырбайт. Сенин үй бүлөңдүн бизнеси менин компаниямдын келишимдерине көз каранды экенин унутпа, Динара, деди Азамат муздак үн менен. Эгер дагы бир жолу менин үй бүлөмү же Айзадага жолочу болсоң, мен силерди банкрот кылам. Жогул көзүмдөн. Динараны полиция кызматкерлери алып чыгып кетишти. Анын үнү коридордо узагыраак жаңырып, акыры тынчыды. Кечирим жана жаңа энелик сезим. Бөлмөдө Азамат, Айзада, Али жана айлап жаткан Бермет эже калды. Бермет тизелеп отуруп калды да, жүзүн колу менен жаап өксөп ыйлап жатты. Кечиргиле мени. Азамат мырза, мени кечириңиз. Айзада кызым, кечир мени. Мен каркокмун. 20 жыл мурун ооруп жаткан апамдын дарысына акча таппай, иштеген жеримден акча уурдап алгам. Динара ошону билип алып, мени дайыма коркутуп келген. Мен түрмөгө түшүүдөн корктум. Айзада чуркап барып, Бермет эжени кучактап алды. Кыздын жүрөгү ушунчалык таза жана кенен эле, ал Берметке такыр таарынган жок. Ыйлабаңызчы, Бермет эже. Сиз коркконуңуздан ушинтип жатпадыңызбы?
Сиз чындыкты айттыңыз го, мени сактап калдыңыз. Мен сизге эч качан таарынбайм, деди Айзада Берметтин көз жашын ачып. Бермет Айзаданын кичинекей калдыруунан өп башын чайкады. Сен периштесиң, кызым. Көчөдө үшүп жүрсүң да, сенин жүрөгүң баарыбыздыкынан жылуу экен. Мен бүгүн жумуштан кетем, Азамат мырза. Мен бул үйдө иштөөгө татыктуу эмесмин. Азамат жай басып келип, Берметке ордунан турууга жардам берди. Сиз бүгүн эң кыйын, бирок эң туура тандоону жасадыңыз, Бермет эже. Сиз өзүңүздүн эркиндигиңизди табокелге салып, баланы каргоп калдыңыз. Бул үйдө эми кызматчылар менен кажоюндар деген бөлүнүү болбойт. Бул жерде эми бир үй бүлө жашайт. Жана сиз ошол үй бүлөнүн бир бөлүгүсүз. Сиз эч жакка кетпейсиз. Бул сөздөр Берметтин жүрөгүндөгү акыркы муздарды да эритип жиберди. Бул чоң, суу сарай эми чыныгы. Жылуу үйгө айланган эле. Таятанын кайтып келиши жана жаңы үй. Арадан дагы бир жума өттү. Үйдөгү атмосфера таптакыр өзгөргөн. Бермет эже Айзадага өз кызындай мамиле кылып, ага эң даамдуу тамактарды жасап берип, чачын өрүп, Али экөөнү ойнотуп калды. Алинин уурусунан такыр из калган жок, ал сүйлөп күлүп, Айзада менен үйдүн ичин башына көтөрүп ойночу болду. Бүгүн өзгөчө күн эле. Сатыбалды атаны ооруканадан чыгарып келүүгө барышмак. Азамат, Айзада жана Али чоң жол тандабаска отуруп, клиникага келишти. Сатыбалды ата толугу менен сакайып, жүзүнө кан жүгүрүп, өзүн сергек сезип калган эле. Таята. Айзада Карияны көздөй чуркап барып, кучактап алды. Куулуунуң менин, жаркырап калыпсың го. Азамат балам, Али баатыр, келгиле. Деп Сатыбалды ата баарын кучагына алды. Алар унаага отургандан кийин Азамат эски районго эмес, шаардын четиндеги Кооз, Карагайлуу жаңы районго карай айдады. Унаа жаңы салынган, жарк, кароосунда кичинекей бакчасы бар Кооз үйдүн алдына келип токтоду. Азамат балам, бул каякка келдик. Биздин эски үйбүз башка жакта эле го. Деп таң калды Кария. Азамат жылмайып үйдүн ачкычын Сатыбалды атанын колуна карматты. Аксакал, бул сиздин жаңы үйүңүз. Бул үйдү мен сиздин атыңызга каттаттым. Ичинде бардык шарты бар, кышында жыпжылуу. Айзада дайыма жаныңызда болот, бирок ал биздин да үйгө келип турат. Бул Айзаданын Алиге берген жашоосу үчүн менин кичинекей гана ыраазычылыгым. Сатыбалды атанын көздөрүнөн жаш мөлтүрөп кетти. Ал өмүр бою маңдай тери менен иштеп, бирок мындай жакшылыкты көргөн эмес эле. Балам, мен муну кантип актайм? Бул өтө чоң белек го. Аксакал, Айзада менин уулума жашоону кайтарып берди. Анын баасы эч кандай үй байлык менен өлчөнбөйт, деди Азамат чын жүрүктөн. 5-бөлүмдүн жыйынтыгы. Айзада жаңы үйгө кирип, өзүнүн жарык, жылуу бөлмөсүн көргөндө кубангандан секирип жиберди. Али да анын жанында чуркап жүрдү. Эки үй бүлө биригип, бир чоң тагдырдын жолуна түшүшкөн эле. Азаматтын жүрөгүндө көптөн бери жок болгон тынчтык орноду. Бирок окуянын эң жылуу жана таасирдүү чекити Али алдыда болчу. Азамат Айзаданы мындан ары эч качан көчөдөгү кыз дидирбеш үчүн чоң бир чечим кабыл алуу алдында турган 6-бөлүм. Жаңы үйдүн мешинен чыккан жылуулук бөлмөнүн ичин аралап, терезенин сыртындагы кычыраган аязга карабай, жүрөктөргө тынчтык тартуулап турду. Сатыбалды ата жумшак креслодо чай ичип, небереси Айзада менен кичинекей Алинин килем үстүндө пазл курап жатканын карап, ичинен 1000 мертебе шүгүр кылып отурду. Бир нече жума мурун эле ал өлүм менен алпурушуп, ал эми небереси көчөдө үшүп, бадыраң сатып жүргөнүн эстесе, азыркы жашоосу чындап эле жомактагудай сезилди. Азамат диванда отуруп, бул көрүнүштү жылмаюу менен күзөтүп турду. Анын башынан өткөргөн оор күндөр, аялынын өлүмүнөн кийинки жалгыздыгы, уулунун үнсүз азабы, мунун баары эриген кардай жок болгон.
Анын үйүнө, анын жүрөгүнө чыныгы жаз келген эле. Азаматтын чоң чечими. Кечки тамакка баары чогулушту. Бул жолу Бермет эже дастарконду өзгөчө даярдаптыр. Ортодо Айзада эң жакшы көргөн сыпалоо, түркүн таттуулар жана өз колу менен жапканынан турду. Бермет эже азыр мурункудай катуу, муздак башкаруучу эмес, үйдүн чыныгы мээримдүү чоң энесине айланган. Ал Алинин да, Айзаданын да табагына тамакты улам-улам салып, айланасында жаргактай эле ойноп жүрдү. Тамак ичилип бүткөндөн кийин Азамат ордунан турду. Анын жүзүндө улуттуу, бирок абдан жылуу маанай бар болчу. Аксакал Айзада Али. Жана Бермет эже. Мен бүгүн баарыңарды бекеринен чогулткан жокмун. Мен акыркы күндөрү көп ойлондум. Айзада менин уулума гана эмес, мага да жашоонун маңызын кайтарып берди. Мен бул кыздын келечеги үчүн жоопкерчиликти толугу менен өз мойнума алгым келет. Азамат чөнтөгүнөн кичинекей баркыт кутучаны жана бир папка документтерди алып чыкты. Ал кутучаны ачып Айзадага сунду. Анын ичинде алтындан жасалган, ортосунда кичинекей кар бүртүгү, снежинка формасындагы бриллиант ташы бар назик чынжырча жаткан экен. Айзада, бул кар бүртүгү биздин кышкы жолугушуубуздун символу. Кар канчалык муздак болбосун, ал биздин жүрөгүбүздү бириктирди. Мен сени расмий түрдө өз камкордугума алып жатам. Бул папкада сенин шаардагы эң мыкты жеке менчик мектепке кабыл алынганың тууралуу документтер бар.